ага салыштырмалуу бир гана өзгөрүү бар. Мына азыр ышкырык жаңырды, ошентип бул биз беттешти баштап алдык. Ал эми Мурас Юнайтедте 2 өзгөрүү орун алып отурат 18-турда. Бирок кайрадан эле жүрүш алар тараптан уланып атат. Манас Карипов кандай сонун токтотту, жана сокку атат дегенче мына сокку гол! На керемет голду жаратты азыр бул жерде Чыңгыз Идрисов экен. Урматтуу көрөрмандар, мына Чыңгыз Идрисов ушул жерде мүмкүнчүлүктү идеалдуу пайдаланды деп айтсак болот. Бир нече оюнчудан ары жылып өтүп барды. Мына карасаңыздар, топ менен бир коргоочудан өттү. Тепмек топпу, бирок экинчи коргоочудан өттү. Мына кайрадан биринчиси келгенден кийин алыскы бурушка сол бут менен Айпаянттын сыртынан, линиянын бир сыртынан сокку атып, мына азыр өзүнүн голун ошентип майрамдакы өнөктөштөр менен ойноп туруп, азыр прессингке барып Чыңгыз Идрисов, карасаңыздар, мына Бактай Талайбек уулу. Андан ары Ирсабат Хакимов беле сокку Бактиярды. Ал албетте турчу берген жок, дагы бир сокку. Бул рет Алиева резервдеги калыс Эрланбек Осмонов менен азыркы эпизоддо демек сүйлөшүп атат. Жана кандай сонун мүмкүнчүлүк, оң канатта ачык оюнчу бар эле, жүрүш уланып атат. Сол канаттан Айпаянттын ичинде. Жана бул соккунун Кендинин канчалык дымагын байкап көрдүңүздөрбү. Сердюк, Бактияр Дүйшөбеков. Биздин оюнда Чыңгыз Идрисовдун голу азырынча жалгыз бойдон калып атат. Мына сонун пас жана каракчы жетишпей жаткандай. Аракеттери жакшы дегенче ушул жерден ышкырык жаңырды. Ошентип Мурас Юнайтед 1-0 эсебинде